Assalamu alaikum. Мына Төлөс KG'nin көрүүчүлөр жана негизинен ушул Төлөс KG'nin аудиториясында отурган төлөстүк жаштар жана ушул Төлөс KG'де отурган группанын мүчөлөр. Мына бүгүн Кудай жалгап көптөн бери жолугабыз деп жүргөн 6 айлык Төлөс жана 6 айлык төлөстөрдүн лидери болгон. Бир гана 6 айлык төлөс эмес, ошол дүйнө жүзүндө түрк тилдүү элдердин идеологиясын көтөрүп, ошолордун башын бириктирүүнүн идеологиясын көтөрүп жүргөн ушул акайга мен бүгүн жолугушайлы деп мына бүгүн Москвада убактысы келген экен. Куш келипсиз акайга. Кош болдук. Эми сизди тааныштырыштан мурун мен ойлойм, көп эле негиз жок. Себеби сизди көптөгөн илимий чөйрөдө жүргөндөр жана мындай активисттер, коомдук иште жүргөндөр, Кыргызстандын көптөгөн белдүү көзгө көрүнгөн депутаттары деле, президенттери деле баары эле сизди жакшы билет. Ошого сөздү кабыргасынан коюп эле башынан баштасак, эми кичине өзүңүздү ушул Төлөс аудиториясына тааныштырып кетсеңиз. Төлөс деген уруу, ол чоң эскиден келген уруу. Ол кыргыз элдин, түрк элдеринин түбү. Аны биз жакшы бир Төлөс төрүн бербейт деп, өзү көрүн бербейт деп. Сөз кайда неден келди? Ол Төлөс бул төрдөн бир түшпейт. Эскиден биз кошто эски эл, руу эмес, ол эски эл болгон. Ол хундардын ичинде, скифтердин ичинде жүргөн Төлөс. Онун биринчиде Төлөс деген ол этимологиясын түшүнүп көрсөң, не дегени төл? Төл деген малдын төлү бар. Кишинин төлү бар. Ол жаман сөз деп айтпайын, ол орысча көчүрсөң ол сперма, мужская сперма. Теңирден келип түшкөн, жеренеге келип түшкөн, ненен туулган эл дезе Төлөс болуп калды. Биринчи рух, биринчи булак. Биринчи рух. Киши неден туулат? Аялга келип түшкөндө биринчи неси келди, рух келип түшкөндөн кийин, анын кийинен киши туулат. Ошон кыргыз элинде Төлөс рухтан келип түшкөн, анын кийинен Төлөстөрдөн башка элдер барат. Кыргыз элинде Төлөстүн туулган, анын кийинен Кыпчактар, Наймандар, анан башка барган элдерин ол рухтан келип чыгып, ошон үчүн биздер ас болуп калдык. Анан Төлөстөрдүн жашаган жери не? Жашаган жери Төлөс кий земли деп. Орустар жазайт, Алтайдын жердин киндигине келип түшкөн, жердин 3 сүмөр дагына айландыра жерлерди Төлөский земли деп айтат. Бүгүнкү күндөгү Алтайдын жери. Алтайдын жери. Алтайдын эң укмуш, эң жараш, эң бар Жусуп Мамай. Жусуп Мамай мени 2 жолу чакырды. Кытайдын кыргыздары ол аман эсен жүргөндө мен барып келгенде ол айтты. Алтай ол кошто укмуш жер. Онда таза аба жазалатын жер деп. Ошон үчүн таза аба жазалып башка жерлерге барып турган жер Алтай деп. Ол өзү бир качан Алтай болгон жок. Аны 95 жаштыда оны айткан сөзү бар. Жусуп Мамай бул Манастын 10 вариантын айткан аксакал Манасчадан. Ол мени 2 жолу чакырды. Мен Алтайда бир Акай деген адам бар деп, онда чолпон бир эжеке айтып недерди, ол 2 жолу чакырды. Мен жүрөгүм көдүрүлүп, айттым, мен бул киши чакырганда барып келер керек, таанышыр керек, аны сүйлөр керек. Ошон үчүн недер китайский источниктерде 2221 жыл бурунда бул жаңы эранын до Христостун туулганынан бурунда Төлөс эл деп китайский источниктерде жазылат. Анан Хагас деп ол Гянгуй деген люди, которые ездят на телегах с большими колесами. Теле деген сөз, телега деген, теле деген арабаны кем тапкан? Арабала кем жүрген? Ол скиф, эмне бул пазырский курганда табылган нени көрсөң, Эрмитажда телеганы жасаган элди Гянгуйлер деп. Төлөстөр. Биздердин ол биз цивилизацияны бу неде түрк элдерге, бүтүн Евразияга берген эл болорбуз, потому что баштапкы рух биздерде эркектин руху. Онун жазалып биздер хун элдерден чыгып башка эл болуп, онун баштапкы Түркийде каганатты, Бумун каганатын жасагандар кемдер жазайт? Төлөстөр эле түрктөр бирге болуп түрк элин деп жазалайт. Ошон үчүн ол бул бүт евразийский
хунский каганат болды. Хунский каганаттан за баштапкы экинчи уйгурский, кыргызский каганатты жасаган башында тургандары ким болду? Ол база Төлөс деген эл болгон. Онун ол бу элден туулуп, онун бала бархалары жайрап, жайылып, Кыпчак, Найман болуп бөлүнүп, ол биздердин Санжараны айтып турам. Онун кийин Бугу болду, онун кийин Бөрү болду. Onu kiyindi onda sarбагыштар, багыштар болуп. Көптөгөн уруулар Төлөстөн келип чыкты. Ол тотемдерле. Жер незле. Бирisi ненин Бөрүнүн тотемле Бөрү болуп калды. Бирisi Бугунун тотемле Бугу болуп калды. Бирisi бир кишинин адамдын адылы не сарбагыш болгондо багыштан. Бирisi кара багыш болду, бирisi сары багыш болду. База тотемдер. Тотемине карап бөлүнүп кетишти. Онун кийинен адамдардын аттары, бир адамдын бийлик нези болду, онун база руу болуп калды. Ол бу бир агаштан чыгат да, Санжаразы. Ошо Санжарынын түбүндө да Төлөс турат. Мен Төлөс үчүн айтпайдым, биздин ол нези тарихте. Онун бу жайылып барган бала бархалары унутуп коюлду, унутты. Биз бу Төлөстөн туулганбыз деп, анан Кыпчак көп болуп калды, Саяк көп болуп калды. Анан бугуларын бийликке чыгып күчтүү болуп калды. Биз эски эл, биздер карган, аргазы жок, күчү жок калдыз. Мудрый аксакал. Мудрый да биздерди карап көрбөйт да, бу Төлөстөр анда кайда бир ичкириктер деп биздерди жаман айтат эмесе, эмнеде сол канаты болдубу, түрк канатында эле оң канаты болдубу деп анай биздерди ойноп жүрөт. Но ол түбүндө айтып, элден үйеден үйеге деп айтат, из поколения в поколение келген. Муңнан муңга. Муңнан муңга келгенинде Төлөс төрүн бербейт. Onun içinde biz Ayдар керек, Төлөстөр біздер төрүс бар деп. Көрүн өлсе де көрүн бербейт не дегені. Вот башка элдердин көрүн не дегені. Ол кишинин каза болгондо салган жерин көрүү жер деп айтат. Ол көрүнөн алып всякий бир нелер ритуалдар, жаманчылыкка ритуалдар жасайт. Магия жасайт, черный магия жасап иштеп. Башка элдердин башка рулардын улустарынан черный магияны жасап барып недер септеп, бозоого септеп, базагайды септеп, ырым-жырымды күчү жетет. Төлөстүн көрүнөн качанда ырым-жырым кара магия болбойт. Себеби? Ондай учуру бар да, мындай төс мындай маселеси бар. Оны биз база жакшы түшөнбөйбүз. Төлөс төрүн бербейт, өлсө көрүн бербейт. Сиз айтайын деген сөз Төлөс төрүн бербейт, өлсө көрүн бербейт деген бул сөз жөндөн эле айтылган эмес, ал жерде көптөгөн код, көптөгөн табышмакты өзүнө өзү камтып турат деңиз келип атат. Ол мындай генетический код. Бу не эл дегени. Башка Кыпчак төрүн бербейт деп кимди айтпайт да. Найман, эле Саяк төрүн бербейт деп кимди айтпайт да. Ол из поколения в поколение муңжылдыктарга жайылып калган. Ошон үчүн мен де боюм өзүм Төлөс болормун да, мен эмне үчүн бу идеология түрктөр эле жасайтын. Потому что менин ата бабаларым түбүндө жер ол менин канча муңжылдыктын өзүнө мөңгүлүк эл деген проект кайдан келет? Потому что менин ол генный памятим бар. Ата бабалардан келген ол нени мен Төлөстөрдүн миссиясы бар. Бул жөн эмес. Жайралып, жайылып калган эл өз-өзүнө урушуп, өз-өзүнө талашып, казак кыргызлар, кыргыз узбеклер, анда Алтай хакаслар, татар башкирлер урушуп жатарда, ойто ол жер киндигинен, ойто незин төс жеринен, ойто ол бала бархасын урушуп жаткан өзү-өзүнө урушуп жаткан бала бархасын мына биримдикке келип, ойто күчтүү болсун деп, ойто өзүмгө болсун деп, өз миссиясын билдиресиз Төлөстөр. Onun için mında da sizler bu Moskvada Kıpçaklar, Naymanlar birikeni bir çoğun yok. Amda sizler Төлөстөр birikip başlayıp жатар. Күреш болсын, футбол болсын, базаған дене болса, мен оны қарап көріп жүредім. Onun için не сізге телефонды не тұрған. Мен Төлөс бөлінерге емес, әміне өзінің миссиясын бүдіріп жатқан балдарды қарап көріп, ол жолды жолдап жатқан нені. Онан ненің үшін ол Манас деген проекті мен баштадым. Манастың туылған жерін табып, келді қырғызстарға қанша жылдардың тұрқында қиғырып, айтып, түшендіріп, ойына кийдіріп, ақылына кийдіріп іштеп тұрған, потому что тарихын ұндып, өзі башқа идеологияларға кіріп, башқа нелерге недіп, өзі бойының незін ата-бабаларын ұндып, өз жерін ұндып барып жатқан елдерге базағанда бір символы керек болған. Идеология керек болған. Оның Манасты батыр етіп қойғанда, ұрышып жүрген бір күрешші, соғысшы, баяқ без правил салып жүрген батыр етіп қойған. Біздер оны Манастың миссиясын кем жақсы түшеніп бір айтқаны жоқ та. Айкөл Манасты.
Оның ол Айкөл Манас деген ол Алтайға барып, Қырықчоро барып, Айкөл Манас Алтайдан келіп, өзінің миссиясын не бүтірген. Өзі ұшып жатқан қырық руыны, ол Қошойға барып, не деп Қошой атала қожа бірге жүріп, незін ол баста проблемаларды көріп, оны Қошой атағын ол жерде жашағанда, ол жолын беріп, батасын беріп, оның ол неде Чештөбөгө Қырықчороны чоғат. Мен постоянно барып Чештөбөгө не жүретім ат башында. Потому что бірінші жолда келіп түшкен ері, даже кедрларды алып келемін, бірінші барла кедрді тікен ерім Қошой қорғанға барды тікен. Емшілді Алтайдан келіп, өзінің миссиясын білдіріп баштаған. Бұл не жаңы заманда. Сіз айтып отқан Чештөбө баяғы қырғыз президенттігіне талапкерлік қойғанда бар, Чештөбөгө барып баяғы қанша ошол жерде айтып тастазыр, бардық назы бүгінгі күнде да. Атбашыдағы Чештөбө. Атбашыда Чештөбө. Ең биіктерде де Атбашынан ол Чештөбөнің суларды екі башқа жерге барады. Ол ондай особый бір миссиялы жер. Оның үстінде Манаста деген бірінші жолды барып Атбашыға барып жүріп, ол Чештөбөдө барып ұрыс жатқан, өлішіп жатқан, қан төгіліп жатқан қырғыздарды Қырықчороны чоғып, өзінен ант не деп айтышып, кешірім сұражып. Бірінші жолда кешірім сұражып, биримдикке болып, ол Қырықчоро деген бұл нені чоғып алалы, оның биримдикті алып, олар күшті болып, оның ойта өзінің мамлекеттің ойта неде Алатода ордозын баштады. Оның сол өзінің миссиясы именно Айкөлдік болған. Ол соғышқан, сабашқан емес, ал биримдикке берген. Аңсы қырғыздар чоқан емес, жанында жашағандар өзбектердің предіктерін, оны базар қанды елдердің предіктерін чоғып, онда не берген. Демек, бүгінгі күнде Манасты бір ғана батыр соғышшан қатары көрсетпей, тарықшылардың мойнында ошону бір идеология қатары, бір биримдикке чакырган адам қатары, Айкөл қатары көрсөтө турган бір милдет жатат дегиңиз келет. Оның үшін біз ол Атамбаевқа барлы онда Темирбек Байке бар, Тоқтоғайзиев. Бізге бірге ол Атамбаев премьер болып тұрарда, біз естілесілер мында биримдик болсын деп, күшті мемлекет биік болып өстін жаңы заманда келген Қырғызстанның незінде еркіндік бийлік болған болса, сердіңізі төс неде, теспең деп айтады Алтайда. Төс сердіне. Төс ордода аялы тұрғас керек деді. Аял үй бізде Алтайда үй кіж деп айтады. Үй ішінде езі. Үй ішінің езі, ол да бүт дүнияға неге түні қажа қарайды. Если қырғыз шындамында бұл жерде езі боларға тұрамаса, ол нezi символы кем болар керек? Еркек адам болуш керек. Еркек, оның батыр емес, қылышында шығарып алған, ұшып жатқан кем, филармонияда тұрған естелік емес, Айкөл Манас тұруш керек. Қылышы неде, білген, оның ақылы, оның ойғыры, оның Айкөлдігім да көрініш тұру керек. Ол нені естелікті ол идеялауына қойылды. Ол жаңсынан менің идеям деп айтпайын. Ол бүтін қырғыз елдің идеологиясы болып, Айкөлдік Манас деген идеологиясы болды. Оның үшін мен кезікті бір жаман не деді, не үшін қырғыздар бұл жаңы заманда Айкөлдігі астап барды. Өзі бұл Ортақ Азияда миссиясын бүдірердің ордына, бұндай өзбектерді, қазақтарды, басқа түркейлерді чоғып, оларға еркіндік беретін, оларға тыныштық беретін миссиясын бүдірбей, бір кішіне ел болып қалды. Бір кішіне толығына жажынып қалған бір аппендикс болып қалып жатырды, мегіз ол жүрегіме жаман болады. Мен Атамбаевқа барып солы Центр Алтайский цивилизация, ол форумды не жасаш керек. Ол мөңгілік ел деген ол нені проекттерді арып келіп, сіздердің инициативасы Қырғызстанда ең ескі елде болар, Түркия елде болар деп. Мемлекетте сіздерде петролиум жоқ, газ жоқ, база бір чоң жерлер жоқ. Сіздердің бұл отырған ерінде сіздердің инициатива. Алтайға барыш. Алтай біздің прародин деп. Түркия елдерді Алтайда бар чоғып, Алтайский форум жазады деп. Мен барда презентацияны беремді. Чүкле келіп, локальный Қырғызстанда, Исыкөлді Алтайский форумды жазап жатарда мен барбадым даже. Ол идеяны түсіріп қойырды, понимаешь? Всего лишь бір кішіне қырғыздардың несі болып қалды. Онда башқа елдер келбеді де. Инициатива барып, именно Алтайда біздердің ата-бабалардың жеріне түрік кел, Ердаған болсын, келбейін. Назарбаев болса, онда Каримов болса, бір келіп, давайте признаем, Путинді бейін шақырып, Алтайға келіп, мұнда
место сосредоточения мындай биримдик Алтайдын мындай бүтүн Алтай цивилизациянын орток жери деп ондо форум жасаган болсо кыргыздардын нези миссиясы бүтүрөт. Айкөл Манастын миссиясы ол чогуу. Сиз айтып аткан нерсени үчүн баягы Атамбаев өткөзгөн Алтай форуму баягы элдердин форуму. Onun için мен келбедим ол форумга да. Манас боюнча айтып кеттиңиз, акайга. Манаста Төлөс жөнүндө эмне барбы айтылган жерде Төлөстөн чыккан бир Батыр Кырчоронун аразында бир Төлөстүк барбы? Эми ушул Төлөстүктөр жөнүндө көп нерсе айттык. Эскиде деген Манастын аразында ушул Төлөс жөнүндө маалымат. Мен дезе Манасты бир рууга берсем, ол туура эмес болот. Өзүмдүн руума берсем, ол 100 кадап туура эмес. Манастын миссиясы ол биримдик берет. Бөлүнүш жок да. Onun için onun ошол 40 рууга дагы тиешелүү деп коелу Манаста. Ондай ошондой да даже 40 руунан бийик болсун. Алтай цивилизация, Япон, Корейлерге ол башкаларына да коюшту, онун нези болсун, төлү болсун деп. Ошондо Манаска да биз болсун бербейдик. Кандай динге бербейдик аны. Башка культурага, башка элге бербейдик, потому что Алпамыз, Алп Манаш неде Тугиндерде бар, Хакастарда бар, Каракалпактарда бар, Башкирлерде бар, Узбектерде, Казактарда. Он Манас ол бир общий бир неде предок деп истедим. Башат болуп турат деген бир идеологиянын символу. Даже ол Төлөс болсо мен аны бербейдим. Төлөс деп айтпайдым. Жок, туура эле мен сизге айтайын деген Манас азыр Төлөстү эске элүү баары башат болгон ошол төлө болгон деп атабыз. Эми Манас эпосу бул эң чоң эпос Гомерге караганда деп атабыз. Ошонун арасында Төлөс жөнүндө бир айтылган бир учкай сөз же учкай бир строк бар деп атканымда Төлөс жөнүндө бир чорозу бир Төлөстөн эле деген бир сиз эми көптөн бери изилдеп жүрөсөм тарыхчы катары айтканымда Төлөс жөнүндө бир сөз барбы эпосто? Төлөс жанынан айткан жок. Жок. Манас эпосунда. Себеби эмне деп ойлойсуз? Даже айткан болсо мен айтпайдым. Кыргыз ол кыргыз эмес, бүтүн Алтайлык цивилизациянын нези башы. Ал талашка жатып калат да? Талаш кереги жок бизге. Мейли анда биз онун үстүндө төрдө отурган Төлөстөр. Аны сөз айтпайдык. Анда мактанып калат экенбиз, анда мен сөздү башка жагга бурайын. Эми мына Төлөстүктөргө айта турган нерсе, мисалга, Нокаттык Төлөстүктөр биз Төлөстүктөрдүн башаты биз деп ойлойт. Жалал-Абадтык Төлөстүктөр айтат, бизден таркаган деп айтат. Көлдөгү Дөөлөстөр, алар өзүн Дөөлөс дейт, эми Төлөс дейли. Алар менен сүйлөшүп келсең, алар айтат, бизден кеткенсиңер. Баарың дейт. Анан мен сиз эми как научный бак негиздөөчү катары сиздикини көбүнчө мындай карманып жүрөм да, эми сиз бир эле жерде турасыз. Алар локальный чектелген адамдар, алар деле түшүнсө болот. Эми ар ким өзүнү биринчи койгон келет. Ошо сизден уккум келет. Алтайлык Төлөстүктөр жөнүндө айтып берсеңиз. Тарыхы жана бүгүнкү күнү. Алтайдын Төлөстөрү мен айтып койдум. Алтайдын жери Төлөстөрдүн жери деп айтылат. Ол тарыхта жазылып калган. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын картасында Төлөс деген жер же Телеутский же Теле деген бир көл же бир жерлер барбы? Телеут эл Кемеровода жашагандар. Төлөс көлү, Алтын көлдү Төлөс көлү деп орустар жазат. Ошол Телецкий озеро болуп калды. Онун үстүндө айландыра жашагандар өзү болсо Төлөстөр болгон да. Onun için Төлөстөрдүн мен чтоб тарыхын унутпай, чтоб эми бир Алтайдык кыргыздын токтойт айтсам, сенин ханың кем деп айтса, ханын билбейт. Онда кем казактын айтсаң, сенин ханың кем? Аблай деп айтат, Аблай деп айтат. Кемдерди несе Рахмон хан деп айтат, эмес Ормон хан деп кыргыздын айтсаң, сенин ханың кем? Мен Ормон ханмын. Урпагы деп айтат. А бистердин мындай незин не деп койгондо исторический память жок деп койгон. Бул Советский Союздун таасири болду же Орус империясынын? Орус империясы. И онун үчүн бистерди даже 22 жылда Ойратская автономный область деп атап койгон. Чтобы ол кыргыз деген нези жок болуп калсын. Сиздин оюңузча ушу атайын болгонбу же тарыхты билбегендиктен болгонбу орустардын ушул мамилеси? Жок, олар жакшы чоң билет. Чтобы исторический память как бы фантастик недерде бар бир адамды келипсе незин жок этип коет, акылын жок этип коет, эстелиги жок болуп калат. Ошон үчүн бистердин да ондай нелерди неткен. Ошон үчүн 22 жылда биз ойрат болуп калдыбыз. Анан кийин Алтайлык болуп калдыбыз. Чтобы ол тарыхынды ойто унутпасын деп, мен бу 14 жылда барып Алтайда незин эстелик койдум таштан. Мен канча кере чакырдым, келе Манастын незин эпосын, ой незин эстелигин койдум деп. Атамбаевга да айттым, кемге да айттым. Демек, бүгүнкү күндө тарыхты билүү бул зарыл.
Мисалы мектептерде азыр сурасаңыз окуучулар, мына бүткөн эле окуучулар 90% статистика боюнча эң зеригиштүү предметтин кайсыл десе тарых дейт. Же болбосо тарыхчы агайынан башка жолу менен баалашат. Бүгүнкү күндө ушул тарых зеригиштүү бир предметке айланып кетти. Мен ойлойм, бир 10-15 жылда буну мектептен алып сала алат. Бул трагедия же бул закономерный көрүнүшпү 21 кылымдан? Кандай деп ойлойсуз? Элдерди несин тарыхын билбеген элде ол келечеги жок. Onun için ассимилирующийлер керек те. Чоң империяларга ассимиляция керек, кылар керек. Булар жок болуп калсын, просто не удобрение болуп калсын деп. Onun için конечно тарыхты жок эдет. Onun için биздердин Россияда жашаган түрк элдердин, кыргыз элдердин тарыхы жок болуп калды да. И onun için өзүнүн кандыгын билбеген нени эренекте биздерде всего лишь кандай бир зайсан местный бир родовой общинанын нези старший болгон деп онда бронто янгичтер мындай бир нелер жүрөт. Менде канчагыр урушлады. Последний, даже орыстың тарихында жазылған, последний кыргызский князь Эренек Эшеев деп. Onun için мен барлап onun каза болгон жеринде, Алтынгөлдүн незинде, он где-то 30 километр жеринде, онда не Алагайың деген жер, онда каза болду. Оны Эренек батыр. Батыр эмес. Ойто да көрсөм. Батыр деген ол всего лишь воин. Один из воинов. Князь деген ол не? Каганы. Кыргыз элдин Энесайдан алып Иртишке жетире. Бир канаттын башчысы деп коелу. Канаттын эмес. Каганаттын башчысы. Кыргыз каганаттын башчысы болгон Эренек болгон. А оны ким билбейт? Оны статус ажо болгонбу? Же хан болгонбу? Хан болгон. Ажо эмес. Хан болгон. Именно onun için орустар бичит кыргызский князь деп. Орыс тилинде олар демеш принижать етіп князь етіп койду. Хан деп айтпай. Бирок признать этет. Признать етіп, тарихта жазып койгон. Onun için Алтайлык кыргыздар, Хакас кыргыздар унутуп койгон. Өзүнүн ханы 18 кылымда кем болду деп. А тилиничи? Бүгүнкү күндө Алтайлык тили кыргызча сүйлөйт да. Аны бир диалекти башка. Диалекти бар. Тилин унутпадыбы? Жок, биздин бир 80% унуткан жок. Эмне сен кемне Баткен кыргызча сүйлөшүп жатсаң жакшы түшөнбөйсүң да сен. Баткенчилик нелер кыргыздарды, оны Алтайдык кыргыздарды базада сүйлөшсөң ошондой эле. Говор диалектер айырма бар да. Хотя 260 жыл болуп калды биз айырма жаткандарбыз. Ошон үчүн Эренек хаанга ташты тургузуп койдум. Барып сыйынып, кыргыздардан янс бир элчи келбеди. Мына караң, ушул жерде акайга караң. Сиз Эренекке ушундай ташты, сиз түшүнүп турасыз да? Тарыхты талаш, тарыхты тургузуунун жолундасыз. Эми бүгүнкү күндө ошол бир булагына карайлы. Мына бүгүнкү күндө мектепте сиз айтып аткан Эренек жөнүндөгү, Эренек хан жөнүндөгү окуучуларды айтпайын, мугалимдер билбейт. Жок, онда. Мына ушуну сиз кантип ойлойсуз? Ушул мугалимдин минусу же мамлекеттин идеологиясынын минусу? Бул ушул жерде ким аракет кылыш керек? Мында мамлекеттин минусу эмес, мамлекеттин плюсы, потому что мамлекет биздин Россия. Мында основной элде жашагандар, булардын основной идеологиясы орус болсун деп. Олар канча 260 жыл биз Россия империяга кирген кийинен биздерде орус болсун деп. Христианизация берди, мусульманизация берди, башка диндерге кийдирип, биздердин өзү культурасы жок болсун, өзү бул бир неге удобрение болуп, башка элдер ассимиляция боло, карамзиндер боло, кемдер Кутузовдор, Суворовдор гана орус болуп калды. Бул сиз айтып аткан нерсе Россияга плюс, Кыргызстанга минус. Конечно, Кыргызстанга да минус эмес. Потому что кыргыздар түшөнбөйт да. Кыргызстанда мамлекеттиги кереги да жок да. Онда неде Алтайда, Хакасияда, Энесайда жашаган кыргыздарла не болуп турган түшөнбөйт да, потому что мында базар да. Сиздердин мамлекет Кыргызстан менен жүрөгүм ооруйт. Мында базар болуп калган, өзү талашып, кем-кемге нени акчаны сатышып жүргөн эл болуп калган да. Мында бир незе элитасы жок, мындай ханы жок болуп калды. Орду жок болуп калды. Калды сатмай болуп калды. Сиз мында не отуруңуз? Москвада. Бир жандан Москва биз өз кыргыздардын жери. Сиздер биз сен идеологиялы бейин келгениң эмес да. Сен дезе вынужден, нан үчүн келип келдиң бейин. Туура эле. Анын үчүн бул мамлекетте ол кыргыздарды бул нан үчүн бейинге келип турган ол база туура эмес. А вот если идеологиялы как кем кыдаттар башка элдер келип мындай жашап турган, олардын мамлекеттин бир незе. Демек ушул жерде идеология роль ойнойт.
адамдарды неме кылууда. Ошон үчүн мен идеология жашайдым. Мен нан иштеп жүрбөйдүм. Мега идеология керек. Келечегим менин балдарымдын, баркыларымдын келечеги. Тарыхты унутпай, ошону мен неме кылам. Акай, азыркы сөзүңүзгө кошулгам. Сиз айттыңыз, биз СССРдин мезгилинде жана Россия империясынын убагында ушул таасирин айынан көптөгөн тилибизди, тарыхыбызды жоготтук, биздин памятти жоготконго аракет болду. Айтып атасыз, атайын деле, күчтүү деле атайын жоготуу болду деп атасыз да. Эми Орто Азияда ушул нерсеге кандай көз караш менен карайт? Орто Азияда мынтип айтышат. Алтайдагы кыргыздарды чындыгында орус эли тарыхын, памятин жоготконго аракет кылды. Биз эмне үчүн бүгүнкү күндө тилибизди жана үрп-адатыбызды көбүрөөк кармап калдык, Иван же Саша деген аттар менен калып кетпедик дегенде түшүндүрүп жатат. Биздин кыргыз саясатчы жана диний ишмерлер айтты. Бизди се ислам дини сактап калды деп атат. Ислам дини тилибизди сактап калды, үрп-адатыбызды сактап калды деп атат. Ошого кандай карайсыз? Мындай ислам дезе бир жагынан бир кичине не болгон. Потому что основной идеология Россия империясынын не христианизация болгон. Христианизация болуп, сол башка Сибирияны иштебастыр христиандарга кийдирди, чуваштарды, якуттарды. Мында жашагандар Орто Азияда көчмөндөр чоң болгондо, күчтүү. Биздерди кырып койгон. То есть Сибирийде жаткан кыргыздар, например, 2006 жыл бурунда биз неге Россияга кирген кийинде, ол биздерди 1 миллион жунгарлар кырды. 1 миллион кытаттар кырды, манжурлар. Орустар биздерди кырды. Сабашып урушуп келеле, биздер даже состав России киргенде, биздер 14 000 кибитка Волга жакандан айдай берди, кыш согонда. То есть бул жерди зачищать этип койгон, жок этип койгон. Аны христианизация кылды. Көп нелерди мындай нелерге, тааларга качып, бул ненин суң башына келип, Ала тоого келип, тынын алды. Казак болсун, кыргыз болсун, узбектер тынын алып, неге мында как бы идеологически христианизацияла, мусульманизацияга мындай неге мусульманский дин олар өзүнө мындай бир тартышма болуп калды. Ошон үчүн анын бул урушуп турган, сабашып турган ол нелер көчмөндөр. Ол эми казак деп айтат, эмесе кара калпак, эмесе нагай деген көчмөндөр, олар Кавказда жашагандар да, оларды кандайдыр управляемый болуш керек да. Башкирлер урушат, онда Салават Юлаевтер штырды, кылычын чыгарып алган, мында Аблайларыңыздар урушат, мында кыргыздарыңыз урушуп келип империяда сабашат да. Анын үчүн Елизавета бир чоң бир маселе тапты. Буларды христианизация, олар аз калды, Сибирийде жашагандар. Христианизация кирип алып, олар көп урушпайт деп. Но эң чоң империяга удара урушатандар кемдер? Олар управляемый болсун деп нени кылды? Татар биринчи жолдо мусулман болгон татарларың бар. Ол Биляр, не деген, Булгар деген. Ол Волгада арабтар сатышып, купецтер барып жүрүп, анан татарлар сатышып жүрүп, ол мусулманга киргендер да, олар где-то 1000 жыл болду Булгарда. Ол Биляр деген нелери, шаарлары бар, олардын мечеттери бар. Бул неде Рязанда не бар, онда Касымова деген, онда да мечеттер, минареттери калды. Бул дикокаменный кыргыздар, көчмөндөр, чтобы оларды не управляемый болсун, буларга не керек? Оларга кандай бир идеология керек, оларга дин керек. Христианды олар аллабайт. Урушат да, все. Орус дейлер. Христиан, орус, ак жүстүү, ого не деп. Ол все. Пассивный. Жетиштүү бар жок. Канында жок. Талаштуу, жок, талаш. Потому что бу келип империя келип захватывать етип жатканда, онун динин албайсыз биз деп. Потому что талашып жаткан, урушуп, кан төгүшүп жатканда. Onun için олар Елизавета мындай жакшы мындай незилерди тапты. Onun туугандары бар. Кыргыздардын. Бүт Евразияны бийлеп жүргөн кыргыздардын туугандары кем? Татарлар. Татарлар уже ислам динине кирип калган. Олар биринчи жолдо купецтер келип, сатуучулар келет, татарча сүйлөйт, кыргызча сүйлөйт. Өзү. Onun кийинен нелери, кожалары күчү жетпеди. Арабтар. Араб кожалары келип, алып олар таласта сабашты, базак айда сабаштыларды, кыргыздар айтат, биз сен арабдын бизге кереги жок деп, урушуп сабашып койду. Мун үчүн амда татар тууганын келип, бир тилде сүйлөшүп, бир неде чай, пай ичип, аны өзү сатышып, анан ол татарларды кошту чоң финансировать эткен. Мун үчүн
Орто Азияда көрсең бүтін элита мұғалімдері, олар нелері, имамдары, басқа нелерді басып көрсең, сатушыларды қарап көрсең, нелер татарлар. Олар аржы біздерді мынай динге кидірді. И бұл ертең ұрышатан нелерді біздер управляем болып қалдық. То есть демек сырттағы фактор, сырттағы күч бізді аттайын ислам диніне түртті, бізді башқару үшін. А енді оның ары біздің тарихтар бір системаға салып қойды. Біздің тарихшылар, біздің идеологтар айтады, қырғыздарды 1000 жыл бұрында неге кірген деп. Алтайдан келген Қырғызстанға қандай 1000 жыл болады. Мында өзімде жашағандар, может, саяқтар ондай бір кішкене, и то олар таларда жүрген, ол таласта принимать етпей ұрышып қойды. Оның үшін мен Қырғызстанға мынай қарап жүріп сонда бір жемдем бар. Шенедім неге? О ескі менталитеті, көчмендердің күші, көчмендердің культурасы, көчмендердің зенесі, орысша деп қырғызша күш деп айтады, саған энергиясы да бір жерлі теңіздің мындай сияқты несі келешекте бұл дүние кішілікке бастырады дүнияға беретін күшін беретін қырғыз елде бар. Жаңы цивилизация, жүректің цивилизацияны беретін, потребительский цивилизация емес. Ал жаңсылы ишлі башлымдай не жүрген, жүректің цивилизациясын беретін қырғыздың бір миссиясы бар. Қырғыз деген ол түрк елдердің түбі. Қырғыз база бөлінбес керек. Мен түрк емес деп, мен бөлінгенде мен ол жаңын болады, потому что жаңы заманда жүректің цивилизация үшін түрк деп айтады. Біріктіруге алып келген. Қырғыздың миссиясы, манастың миссиясы бар. Оның үшін мен өзім Алтайдың қырғыз деп айтамын. Мен Алтайдың төлөзі деп айтамын. Но келешекте біз жүректің цивилизациясын жасайтын түрк елі деп. Мен бір ұялбайтым. Оның үшін мені келешектер бір не критика қылады, сен қырғыз ба, сен түрк пе деп. Мен айырмасы жоқ. Мен ескіде қырғыз болғам, келешекте мен түрк болып жүру керек деп. Эми акайга мындай суроо, эми сиз сыртта жүргөн адамсыз, көптөгөн мамлекеттерге каттайсыз, көптөгөн ушу түрк тилдүү элдердин идеологиясын кармай биримдикке чакырасыз. Россия Федерациясында, Казакстан Федерациясында, Казакстанда, Кыргызстанда ошол президенттер менен биргеликте ошол баштаган проектилериңиз бар да. Эми сиз сырттагы адам катары сизге бир суроо берем, ушул Кыргызстандын ичиндеги төлөстүктөр жөнүндө, мисалы Көлдө бар, мына Оштун өзүндө, Чүйдө бар, жана өзүңүз мына Урке Салиеванын 100 жылдыгына барып келгенсиз. Нокаттагы төлөстүктөр бар, ал жерде бүгүнкү күндө 23 миңге жетти. Ошол төлөс айыл өкмөтү деп атайын. Билсеңиз керек, сиз жакшы тааныйсыз, биздин рамал болуп кетти. Бул Мухтар Бостомбаев деген агабыз бар эле, ошол чоң рахмат. Биринчи жолдо ал мени чакырган. Атайын ошол төлөс идеологиясын көтөрүп, ошол төлөстүн жазууну көргөндөр сөз жолдогу ошону койдуртуп, ошол чоң иштерди кылып кетти. Бүгүнкү күндө жаштар түшүнбөсөк дагы эмнени каалаган, бирок бүгүнкү күндө аста-секин ошону түшүнүп, ошонун артынан ошол чыйып кеткен, ошол айтып кеткен сөздү бир изилдеп жатабыз да, биз дагы бир жөндөн жөн болбогонуну эми сезе баштадык да, кичине тарыхка кайрылып караганыбызда. Эми бүгүнкү күндө айтсаңыз да, кайга бүгүн мына ушул Кыргызстандагы төлөстүктөрдүн, ушул оштук төлөстүктөрдүн жана ысык-көлдүк төлөстүктөрдүн айырмасы эмнеде? Кимиси салтка жакын, кимисинде приоритет, баягы инициатива бар, тарыхка болгон умтулуу? Нарында нези эстелик койду. Ол Сартакенин специально мен Алтайдан келип эстелик коюп жатыр деп менеген бир ийним бар онда. Замир. Ол да төлөстүн, Жетигөстүн төлөзү. Сабаев генерал. Onun çakırganına men barıp keldim. Специально Сартакенин эстелигин төлөстү. Менен Оштан келип, да төлөстөрдүн жашаганын биринчи жолдон бир нези Жети атанын бирзи болду да. Эң бийикиндей неде акылдуу. Onun için men barıp неге ол туруштум, анан Оштан да келди, Ненен да келди. Менталитет түндүк түштүктүн бир айырмалары бар. Бүтүн кыргыздардын, нешинде түндүк кыргыздардын менталитетинде олар көп орустардын незине жайылып калган, орустун нези бар, мындай влияниясы. Таасиринин күчүнө калган. Түштүк кыргыздарда онда влияние таджиктердин, өзбектердин влияниясы бар. Онан араб неге динге киргенде сер биринчи жолдо сер киргендерде. Оштук кыргыздар сердин бир незе саду нези бар. Ошто Мухаммед садучи киши болгон, ошто купеческий нези жакшы. Но ол оштойду мега кыргыз, эмне Оштун кыргыздардын ортосунда нези жарайт. Эски традициялар чоңундай коюлган. Нешинде мен жаңсылы Кыргызстанда эмес,
например, ол татар, башкирлер, хакас, якуттарды қарап жүрсем, олардың традициясы ассимиляцияға уже жоқ болып қалған да, практически орыс болып қалған. Чай пайын беретін, незін дастархан беріп, өзі-өзілемдей туғаншылығы ас болып қалған. Біз орыс ошқош бір незін жақшы чайын бербес, өзі-өзіне туған деп жақшы бір незі неткені жоқ, өзі-өзіле бір ұрышқаны айырмалары көп болып қалған. Оштық қырғызстардың, оштықында төлестердің жақшы незеді, ол ескі, ол традициялары, ол қырғызшылығы ең чоң. Ол қырғызшылары келечекке, ол Япония незіле өзіп шықты. Қачан дезе ол христианизация келіп, повально оларды нетіп жатыр да, олар 4 мың нені христианға кірген жапондарды жоқ өйдіп, қанша екі неге чаққа, екі ғылым, век, бізде чақта байды. Бізде қылым дейді. Қылым. Екі ғылымның тұрқына бөктеп қойды, өзінің ясылы традицияларына барып, онан бұл жаңы заманда екінші экономика шығып келген ел, қанша 50 жыл. Екінші Американың екінші жерінде Япония тұрды. Не Китай оны солып қойды. Олар нелі күші неде болды? Христиан, мұсылманство алғанда емес, ал ескі салттар. Салт-сананы сақтауды. Оны сақтап, оның күшілі ол тебініп барағатса қошты күшті берген ез бойының салттары ол, япон салттары. Сердің оштықтарда ол салттары чоң. Түштік қырғыз, түштік төлестері. Оның үшін оны біліп жүре керек. Демек сақтау керек. Сақтау, ардақтай біліш керек. Сердің бір келіп үйреніп жүре. Оны мен Қырғызстанды как бір эталон алып жүредім. Мен өзімнің нем бар, мечтам бар. Чтоб Алтайда жашаған қырғыздардың келін аялы ғана жүретін, еркегі ғана жүретін, балдары, небірелері, барқылары ғана өзі-өзілі ақсақалдарды ғана көріп жүретін, туған-туғанында ғана ол ритуалдарын ғана жазап жүретін, оны менің бір мечтам бар. Оны мен Алтайда қанша жыл жазап жүрдім. Жұрт терлерлі аялдарда жүріп, ол ритуалдарды үйретіп, ол ритуалдарды нетіп жазап жүрдім. Демек бізден алып тұрған нәрселер көп. Серден көп. Серге барғанда меге жақшы. Сені туған деп неде, сені зәгілі жақын көріп, сен Алтайдан келдің деп, оның сыйлықтап, нетіп жүрсе, жүрегіңе де жақшы, сенің ол эталоның мұнда бар деп сен көріп жүредіңді. Башқа да елдерді мен Алтайданды алып келіп көріп жүредім. Ол біздер ғана жашар керек. Үлгі қатары алса болады. Жақшысын қайдан нені алатын деп. Тенгіршілік ритуалдары бізде бар, но мұндай бір незін көп қырғыздарда незе қалды. Оның үшін олы қымысты ғана не деп, олы малды чарбалап жүретін, малдың кейінен ғана көретін незін. Ол көп нелерді. Демек, бүгінгі күнде жаштар ошоны сақтап қалыш керек. Мен Қырғызстанды мұнай хранители тюркских традиций деп. Мен Колумбияда болдым, онда бір 4 ел бар. Аруақ бар, Куанкама, оның 4 ел бар, аттарыңызы нетпейін. Куанкамада біз как нелерді орысып қалған, как хакастар, например, тілін білбейді, незін білбейді. Онан мен бір ақсақал Куанкамала келіп сөйлештім. Оның ол айтады, біз ассимилировать етіп қалды, испан незіне. Аттар испан болып қалды, тілі испан болып қалды, біз өз традицияларды білбейдік деп. Біздің хранители традиции бар кемдер дезім. Ол айтады, ол аруақтар. Аруақтар ол біздердің хранители традиции деп. Өзі ол ақсақал айтады. Оның ішінде түрк елдердің көбісі орысып қалған. Татар, башкирінен барсаң, оларды өзі түрк недесі жоқ. Онда бір штряпанеш береді, традицияларын білбейді. Келінчек қана жүретін, онда аялы ғана жүретін, еркегі, атасы, бабасы дегеннен өзі қырғыздарда батасын беріп білбейді. Понимаешь, Алтайда барсаң батасын береді, білбейді, оны сақталмаған ол несі. Оның үшін ол традиция, оның үшін Игорь Кочевников как раз онда серде башталғаны. Мен Алтайда хотел да көчмен ойыны болсын деп, но 6 жылда меге бербеді, бұл ФСБ күш бербеді, оның үшін неде барып деді, мен барып рұқсат беріп, янда ол Асхатлы Акибаевлар бірге шоу жүріп барлы Атамбаевлар сөйлеп. Президенттің инициативасына жерде күш берді. Именно мен сүйініп тұрам жүрегім, что көчмендердің ойыны
именно Кыргызстанда болуп биринчи жолдо башталган. Анан ол традицияларды аны көчүрүш керек. Как Олимпийские игры барып мындай болуш керек. Чоң айтыш керек. Казакстан, Татарстан, Башкортстанда барып ол көчмөндөрдүн оюндары болсун деп. Ошондой болсо чоң бир иш болот. Ошондо кыргыздардын миссиясы хранители древних традиций. Страна хранителей древних традиций. Демек ошону ардактап, ошону сактап калыш керек. И страна хранитель традиций государственности. Биз эмдиге мамлекеттин неткен мына устройство мамлекеттин алсаң европейский неледе моделде неткенбиз. А биздердин өзүбүздүн көчмөндөрдүн модели болгон. Ол демократия кандай болуш керек да. Равный среди равных деген. Оны кандай мамлекетти кандай неле нетип жүргөн түзүлүш кандай болуш керек. Бардык нерсе болгон дегиңиз келип турат. Оны биздин каныбызда бар да. Onun için onu içinde ne salza, o salta salgan nenize именно мамлекеттин уровенин салып койсо, тогда Кыргызстан өзүнүн миссиясын бүтүрүп коет. Түшүнүктүү. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы Төлөстүн атка минерлер же болбосо коомдук ишмерлерден тааныштарыңыз, байланыштарыңыз кимдер бар? Кимдердин аттарын атай аласыз? Жана мына жакын арада 2-3 жыл болуп калды окшойт. Төлөс элинин тарыхы жана Санжырас деген китеп чыккан. Окудуңузбу? Ал меценаты Малик Осмон деген Жалалабадтан болот. Жана Аким Эшматов деген бар, ошол спонсировать эткендердин бири бизден болот, Нукаттык Төлөстөрдөн болот. Мына ошолар менен байланышыңыз, Исхак Масалиев менен Төлөстүн кулуну, Абсамат Масалиев менен деги байланышып көрдүңүз белеңиз, Төлөстөр жөнүндө сүйлөшсөңүз эле, себеби Абсамат Масалиевди көбүбүз билебиз, өтүп кеткенден кийин билдик Төлөс экен. Себеби чисто таза советский воспитанный человек бул, тоже өзү жөнүндө айткан эмес, келеси депутатка койгондо дагы Төлөскө келгенде айтпаптыр мен Төлөсмүн деп. Сиз байланыштыңыз белеңиз ушулар менен, ушулар жөнүндө айтып кетсеңиз. Мен дезе бул жайда бул күстө неге барып жүрдүм. Ол Нокаттын ар жанында Чечтебези база бар. Ол ондан Масалиевтер база ол менин Кыргызстанды башкарып жүргөн нелер кайда туулган бир не айыл журту бар. Ого барып ритуал жасап, чоң бийликтери онун туулган. Ол менин киндик каны төгүлүп, анан ары барып нени мамлекеттин бийлигине чыккан ол жерине барып ритуал жасап жүрдүм. Ошондо биринчи жолдо ол Мухтар Байкенин чакырганына менин неге барлан Нокатка не үйдөп келип куттуктаган киши Исхак Масалиев. Онун атасын мен таанып билбесим, Исхак да биз ол мени күтүп не алып келди ол. Не Осмонов Малик да биз бир тууганда. Биз онда бир неде арзу деген неде мындай жол болуп, мен аны көз-көздө көрүшүп, жүрөктөн бой таанышып койдук. Анын кийин биз тууган болуп жүрөбүз. Ошон ат башында жүргөн онда Рахат бир каскадерлор досторум Төлөс урусунан чыккандар. Төлөс урусунан чыккандардын бул Маматали Байкени, ол Замир Сабаевди. Мен биринчи жолдо барганда Төлөстөрүмө телефон чаладым. Мен келдим деп. Онан оларда чай пай ичип, башка нелерде, башка элдерде жүрөдүм. Ошондо мен Төлөс руунан деп бир качан унутпайдым, но аны бир выставлять этип жүрбөйдүм. Но мен үчүн менде бир нелер досторум бар, анда кушчу болсун, анда саяк болсун айдым. А сен байтла өзүң ичкиликтериңе бардыңбы деп, арзуга барып чогулуп, анда ичкиликтериңе чай ичип отуруңбу деп. Айтам, менин туугандарым да. Сизде туугандарың, онун да туугандар. Мен түндүк түштүккө бөлбөйдүм. Төлөс болгондо менин ол нем бар, миссиям бар. Мен бөлбөс керек. Демек, мына Кыргызстан төлөстөрү жөнүндө азыр учкай сөз кылдык да, эми сиз мына көптөгөн мамлекеттерде жүрөсүз, Турцияларга барасыз, ал жерде жүрөсүз да, мисалга мына Казакстан, Кыргызстан, түрк тилдүү элдер менен тынымсыз байланыштасыз. Төлөстөр Кыргызстан, Казакстан, Россия Федерациясынан бөлөк дагы кайсы мамлекеттерде кездештирдиңиз Төлөс урусун? Төлөс урусу жок калды. Кызыл Ордада бар, бир кичинек. Неде Монголияда бар, Тувада түлүштер бар, Хакасияда унутуп кайган. Биз эски элде. Биздин мындай туулгандары нетип калды. Анан меге эң жакшы бир не сөз айткан бир казак неде Турцияда мындай тарихты окуган айтты. Сиз эң эски эл деп. Ол менин бизде көрсөң ол тарихты мындай ол Кытай источниктары, ол менин батыш менин источниктарын биз караганыбыз жок да. Биз Союз убагында жазгандар. А вот Турциянын жакшысы ол Ататүрктүн күчүле, олар бүттө нени тарихтарды изилдеп келип, ол көчүрүп, олардын тилине көчүрүп келгенде, онун барганда не ол казак не
тарыхчы издеп көрүп анан айтты сиз төлөс болгондо силерде эң эскизи болор деп казак признавать этип койду. Onun için с одной стороны бир биз аз болгонубуз в этом что бизден өзүп чыккандарыбыз башка аттарды болуп калды, башка рулар болуп калды, башка таттан башка. А биз аз калдык. Алтайдын мындай сактап калган, Алтайга да маймандар келди, кыпчактар келди, базагемдер келди, но абориген мындай өз элди төлөстөр болуп жатат. Ол Тувада да өз нези, ол түлүштөр. Ол бул кожегеттердер түлүштөрдөн чыкканда, onun için түлүш төлөс деп болуп нези диалектинин бир нелери башкалары бар. Элимизде көлдүк дөөлөс деп айтат, Көлдүк дөөлөс. Кожегеттер деп калдыңыз. Ушул боюнча бир сизге кайрылып келсем, мына арабызда бир кээде сөз болуп турат, жаштар арасында мисалы бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын министри обороны Шойгу ушундагы төлөс урусунан дейт. Ошого канчалык деңгээлде чындыгы бар? Олар кожегеттер денең төлөстөрдөн. Мындай тазылы төлөс. Эми мына сөздү аяктап отуруп, акайга мына байкап атабыз, Москвада ушу бизде төлөстөр негизинен чогулуп, кичине болсо дагы ушундай чогулган немелер бар. Төлөс бойцовский клубу бар, Төлөс футбол клубу бар. Ушул төлөстөр кичине чогулуп турат. Бул жерде эң активный ушул оштук төлөстүктөр да. Амма ушул жерде ушу көлдүк төлөстүктөр тартууда же болсо сиздер менен мына ушу Алтайдагы төлөстүктөр менен байланышты күчөтүүнүн кандай жолдору бар жана кандай факторлорго таянсак? Менин, например, улдарым бар да, уларда таанышып, өз-өзүнө тууганчылыгын деп, онайда башка жол жок деп. Балдарыңыздын аты ким? Аргымай, Ким, Арслан, Акбар. Балдарымдын эң чоң баламдын аты Ким, коммунистический интернационал молодежи, адамдын аты эле. Ол биздин ритуал традициялы жарабас, но адам каза болор алдында мега айткан эң чоң улуңду менин адым адарың деп. Анда өзүнүн бир нези биздин тарыхыбыз бар. Башка балдарым Аргымай, кыргызча, Акбар, Арслан деген бир хандар болгондо. Царство великих моголов ол неде. Алтайда. Жок, бул Индиянын. Индиянын башына чыгып турган моголдорду, олордун неси актарлады. Бүгүнкү күндө биригүүнүн кандай жолун көрүп турасыз? Кандай жолун бизге сунуштайсыз? Биригүүнүн өз-өзүн тааныш керек. Таанышкан кийинен карым катнаш, тууганчылыгын нетип, анан биримдик болот да. А биримдик болорго символдор болуш керек да. Бир тарых болор керек, тазылы. Тазылы сенин тарыхты да сен билер керек, ата-бабаң сенин кем деп. Ата-бабаң сенин онда кем эмес, Иса эмес, Муса эмес, а сенин ата-бабаң сенин ол бумун каган болсун, Вот ол Кыргызда биринчи империяны жасаган эмес Атила болсун. Эмес олор көрсөң турктар мен кечиле бир турктар чайлап отурдум Атила деп. Ол көрсөң сен Атила десең сен тааныйдың, ол сенин ата-бабаң да. Барлай Римди неге селендирген, Эмес бумун каган барып дегенде Китайды барып селендирген. Ол биздин ата-бабаларыбыз. Олордун аттары адар керек, балдарыңызга бумун болор керек, тонюк болор керек, күлтеген болуш керек. Демек бир идеология керек сөзсүз түрдө. Идеология ол көп эмес, ол айтсам ол Конфуцийдин айтканы. Сен если хочешь мамлекетиңиз күчтүү болсун деп недергенdir, сиге меняйте символы. Ал не үчүн атаган, ону айткан. Чын нездин идеологи Конфуций, потому что барлы биздер кыргыздар аны бийлеп алгансыздар. Чачтарын койдургансыздар. Незин кежеге, көкүл кийдериң, адың сенин кылыч болор, сенин манас болор деп, ону биздер оларды заставлять этип койгонсуздар. Онун кийин олар күчтүү нелерге, олордун идеология айткан. Меняйте символы, укрепляйте свои традиции деп. Онун кийин олар канча неде кылымдын туркуна, олар аттарын өзү хан аттарын алды, өзүнүн традицияларын койду, ол традицияларын не деп, анан ары күчтүү өзгөртүлдү дең. Өзгөртүлүп, олар биз оларды канча ката бийлеп жүргөнсүздар. Бийлеп эле койду, барлы биз орустар биздерди бийлеп келди. Колялар, Федялар болуп калды. Эле американдар керек болсо биз Джон Смиттердер болуп калдык. Ол Индияда ошондой да болду да. Демек биздин тарых терең. Эми бүгүнкү күндө акайга мына көрүп атабыз, миграцияга учурады. Россия Федерацияга биз мигрантпыз. Советтер Союзу жоюлгандан кийин мына көрүп атабыз, акыркы 10 жылда күчөп кетти. Мына Москвада негизинен кыргыз жаштары жүрөт. Эми ушул Москвада негизинен жүргөн, ушул Россия жергесинде жүргөн мигранттарга сиздин каалооңуз жана кеңешиңиз? Биз не үчүн бул жерге келебиз? Бир жанагы нан үчүн келебиз. Экинчи янда биздин каныбыз тартат да.
Красноярскка не барасыз, Екатеринбургка не барасыз. Биздин ата бабалардын жашаган жерде. Бу жерге өзүм менин жерим деп келиш керек. Кыргыз Россияда өз жерине барат, өз эли. Ал Россиянын тарыхый жери. Тарыхый. Демек бүгүнкү күндө кыргыздар өзүнүн жеринде жүрөт. Өзүнүн жерине биринчи этапта биздер пол жунарыз, официант болорбуз. Экинчи этапта биздин балалар чактарыбыз неге мектепке кирип, институттарга үйрөнүп, анан ары менеджер болорбуз. Анан ары үчүнчү этапта биз барып тепкиштеп чыгып келип, абамош президент болуп каларбыз. Келечекте президент болор Россиянын. Буюрса ушундай позитивдүү нотада сөзүбүздү аяктайлы акайга. Мен айта турган нерсем, бүгүнкү күндө акайга айтып жаткан нерсе, ушул мигрант болуп жүргөндөр өзүнүн жеринде жүргөнүн, ушул Россия жергеси өзүнүн ата мекени, өзүнүн ата бабасы жашаган жер экенин сезүү үчүн анын үчүн тарыхты билишибиз керек. Качан биз тарыхты билгенибизде бул жерде өзүбүздү башыбыз көтөрүп, өзүбүз эркин жүрөбүз. Чоң рахмат акайга, убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Рахмат.